Чоң рахмат. Урматтуу жогорку соттун өкүлү. Азыр Замирбек Курамаевич келип кичине сотту реформа кылып атат да, себеби башынан өткөн үчүн. Элдердин көпчүлүгү соттун чечимдерине азыр наразычылыктар бар. Сиз эл өкүлдөрү сурагандан кийин кат менен такыр эле бизге кийлигишип давление кылып атасыңар деген мааниде жооп берип атасыңар. Сиздер мыйзам чегинде адилеттүү карайбыз деп, ошол катка дагы жок дегенде мындай нормалдуу жоопту ала албай атабыз биз. Сиздерге эч ким кириши албай калсанда хан болуп кетип атпайбы райондогу областта сотторуңуз? Азыр ак жеринен кирип кеткен балдарын ыйлап отурган энелер дагы кайрылып атат бизге. Ушуну жок дегенде экинчи, үчүнчү инстанцияда карап берсин адилеттүү деп. Биз ошол эле катты сиздерге жолдоп атабыз. Эске алабыз сиздин сунушуңузду. Рахмат. Бул мыйзамды колдойбуз. Анын үстүнө жогорку кеңештин ичинде иштегендерди дагы сот кылайын деп калыпсыздар. Мен башкача түрдө суроо берейин дедим эле. Мына биздин Кыргызстанда миңден ашык жарандар диний экстремист деп сотто жүрүшөт. Бул боюнча көп жол көтөрүп атабыз. Сиздер сот катары оюңуздарды билдириңиздерчи. Эгер диний экстремист экен аныкталбаган болуп, 2 айдан бери кармап жүргөн болсо, сот жоопкерчилиги кандай болот? Кылмыш ишин ачкандар, соттогондор биринчи инстанцияда. Диний экстремист экени далимденбей туруп жаткандар бүгүн кандай болот? Миңдеген жарандар. Эми кылмыш жаза процессуалдык кодексине алдын ала мыйзамсыз камакка камоо үчүн, алдын ала мыйзамсыз соттук чечим кабыл алуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Эгер ошол фактылар аныкталса, тиешелүү ошо адамдар жоопко тартылат. Ошо фактылар аныкталбай калды да? Ал соттун компетенциясы эмес да, тергөөнү сот жүргүзбөйт да. Жок, сиз жоопкерчиликтен качпаңыз да, эмне компетенциясы эмес? Сиздер соттоп атпайсыздарбы? Азыр далилдерди келтире албай, сиз айткандай фактыларды алып чыга албай калды. 2 айдан бери отурду эле. Руслан диний экстремист эмес деп эксперттериңер кече өздөрү берди. Эмне кыласыздар, кандай кыласыздар? Сотту жылдырып атасыздар. Аны диний экстремист деп алып кирип алдыңар эле. Азыр диний экстремист болбой калды да бул. Эмне кыласыздар? Эгер анын күнөөсү аныкталбаса, ал тиешелүү түрдө акталат. Акталганда анын реабилитациялоого укугу таанылат, тиешелүү материалдык камсыздоого ал укук алат. Чоң рахмат, жакшы жооп бердиңиз да, эгер аныкталбаса акталат деп. Мен ойлоп атам, акталышы мүмкүн. Бирок Кыргызстанда биз өткөндө ички иштер министринин өкүлдөрү келгенде да бердик да. Ушул чакырыктарды жасаган, анан ушул ислам институтунда бүткөндөрдөн дагы экстремист катары албайсыңарбы десек, жооп бере албай калды. Сиздин оюңуз кандай? Эксперттерди ушул диний экстремизм боюнча алганда чындык адистерди алсаңар дегенге оюңуз кандай сот катары? Кайерге адистерди алсак? Эксперттерге да? Бизде эксперттер жок да, бизге иштин материалы менен кошо эксперттердин корутундусу келет. Сизде эксперттер жок экенин билем. Башка жакта дагы жок болду да ошо эксперттер. Жөн эле форма кийгендер апарып туруп сен диний экстремистсиң деп кирип камап коюп атат. Ошо башка жактагыларды да сиздин оюңузча сотко келгенге чейин алардын чечимдери адистердин чечимдери менен келгенге биз сунуштап атабыз. Сиздин оюңуз кандай ошол? Туура, ар бир тармакта адистер иштеш керек. Рахмат. Анан экинчи суроом жогоруда кесиптешибиз айтып кетти. Эми шайлоочулар бизге кайрылып атат. Эми райондо бүт эле сотторуңуздар аппак эмес. Туура эмес статья менен таныш билиш кылып камап коюп атат. Ошону
адилеттүү карагыла деп кат жазып койсок, силер бизге жооп берип атасыңар. Аралашпагыла деп. Эми биз шайлоочуларыбыздын суранычын силерге жазып койгондон кийин сиздер бизге жазган катыңыздарда ойлойт экенсиздер да, мындай давление кылып атат. Биз жарандардын кайрылууларын силерге суранып атабыз. Мыйзам чегинде карагыла деп. Эми сиздер эч кимди укпайсыздар, эч кимге баш ийбейсиздер. Сот эркиндиги, эгемендүүлүгү бар. Бирок эл өкүлдөрүнүн каттарына жооп бергенде макул мыйзам чегинде карайлы деп жооп берип койгула. Жооп бересизби? Кандай кылып жооп бериш керек мен түшүнбөй атам да. Өзүңүз айтып атасыз, биз кайрылып атабыз, силер бизге кайтарып атасыңар. Башка эмне деп жооп беребиз биз?